Эмнени кааласаң ошону сура. Кийинки закон эмнени кааласаң ошону сура деп аталат. Өтө кызыктуу закон. Көбүнчө адамдар эмне кылып атканын билебиз деген ишенимде болушат. Көбүнчө адамдар бирөөлөрдүн жардамысыз эле өзүн бүтүрөм деп ойлошот. Жана көбүнчө адамдарга бирдемкени сураганга ички күчү жетпейт. Күчтүү адам бул бир нерсени сурай алган адам. Жана ал Кудайдын күчүн түшүнөт, жараткандын күчүн түшүнөт. Ал түшүнөт, Кудай келип кулагыбызга шуурап койбосун. Кудай бирөөлөр аркылуу бизге сүйлөйт. Жашообуздагы бардык проблемалар биздин бирдемкени билбегенибизден эмес, ал биздин баарын билем деп ойлогонубуздан. Сурасаң сага берилет. Эмне каалаганыңдын баарын сура, жана эмне сураганыңдын баары ишке ашарына ишен. Сен жөн гана Аллахтан сура жана анын жардам берерине ишен. Башка адамдардан жардам керек болуп атса, алардан жардам сура. Эгер сага поддержка керек болуп атса, поддержка сура. Билесиңби, эмне үчүн адамдар бири-биринен жардам жана поддержка сурай алышпайт? Бул мен кантип эле андан жардам сурап калайын деген текеберлик. Бирок муну адамдар түшүнүшпөйт. Эсинде болсун, сен сурасаң сага Аллах берет. Адамдар бербейт, Кудай берет. Каалаганыңды алмайынча сурай бер. Балким сен бирөөдөн сурасаң, ал баш тартып коюшу мүмкүн. Башкасынан сурасаң, ал урушуп салышы мүмкүн. Ар кандай болот, бирок сен уланта бер. Бирөөнүн жардамысыз эле жашайм деп ойлогон адам жаңылат. Ал эми менин жардамымсыз башкалар эчтеке кыла албайт деп ойлогон адам эки эсе жаңылат. Эгер сен сурасаң, 100дөн 98 жардам бергенге даяр болот. Билесиңби, көбүнчө кедей адамдар, бай адамдар өздөрүнүн сырын эч кимге айткысы келбейт деп ойлошот. А эгерде сен бай адамдардан сурап көрдүң беле деп сурасаң, көбүнчөсү жок деп жооп берет. Анда аны кайдан билесиң деп сурасаң, мен сезем алар өзүнүн билими менен бөлүшкүсү келбейт деп жооп беришет. А чындыгында андай эмес. Ар бир бай адам өзүнүн айланасында дагы көп бай адам болгонун каалайт. Бир мүнөткө элестетип көрсөң бай экениңди, жана бардык сенин туугандарың жана жакындарың дагы бай. Эгерде сенин айланаңда көп бай адам болсо, сенде мүмкүнчүлүктөр дагы көп болот. Элестет, сенин районуңда же шаарыңдагы бай адамдар көп. Мүмкүнчүлүктөр дагы көп болот. Эми сен жашаган мамлекет бай экенин элестет. Бул мүмкүнчүлүктөр 100 эсе көбөйөт дегенди билгизет. Бирок муну бай адамдар гана түшүнөт. Кедей адамдар болсо өздөрүнчө эле жыйынтык чыгара беришет. Жана алар эч кимден сурашпайт, суроо беришпейт. Алар лекцияда отурганда суроо беришпейт, уялышат. Жөн гана сура, ошондо сага берилет. Элестет, 10 окуучу бир класста окушат. Алардын кимиси көп нерсеге жетет? Албетте, жөн эле угуп отура бербей, суроо берип турган өсөт. Ал суроо бергенде көбүрөөк маалымат алат, демек көбүрөөк билим алат. Анткени суроону жана жоопту түзүп атканда окуучу укканынын маанисин жакшы түшүнөт. Мына ошондо мурда билбеген, ойлобогон жаңы идея, жаңы маалымат пайда болот. Бул жакшы, жаңы идеянын пайда болушу. Суроо бергенден тартынып отура бергендер жана суроону бергенди каалабагандар дайыма аз билим алат. Жашоодо деле так ошондой. Ким көп сураса, көп алат. Кудай баарын берет. Ийгилик, жол болуу баары Кудайдан. Жөн гана сура. Билесиңби, сенин башыңда кандайдыр бир идея жана маалымат пайда болгондо, аны башкаларга дагы бериш керек деген идея келсе, башкаларга дагы бер. Сен билбейсиң, ким сени менен калат, ким кетип калат. Сен жөн гана уланта бер. Өзүңдүн саналаштарыңды тапмайынча. Сен жөн гана уланта бер. Анан бир күнү эмнени кыялданганыңа жетесиң. Бирок эсиңде болсун, Кудай акча бербейт, ал мүмкүнчүлүк берет. Сен аны колдоно аласыңбы, ал сенин тандооң, баары сенин түшүнүгүңө жараша болот. Ошондуктан эмнени кааласаң ошонун баарын сура, деп айтат бардык ыйык китептерде. Сураш керек жана өзүңдүн сураганыңда аларыңа ишенишиң керек. Кээ бир адамдар балким Кудайды тажатышты болуш керек. Алар сураганын ордуна Кудайга наалый беришет. Эгер сураса да өздөрү эчтеке кылышпайт. Сураганда сен ишенишиң керек жана кыймыл аракетти уланта бериш керек.
сурап жана иш-аракет кылып атканда баары ишке ашарына ишенимдүү бол. Тарых мунун баарынын чын экенин окутуп атат.